Assalamu alaikum урматтуу жакшылар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынын Юго-Востогунан, тактап айтканда, Сапат Глобал курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн 4-кабатынан сатыла турган. Жалпы аянты 120 метр квадраты чапчыган, 3 бөлмөлүү, бирок 4 бөлмө болуп жасалган. Псо батирдин тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз, достор. Сатыла турган баасы метр квадраты $900 бааланууда, бул айтылыш баасы. Кеми сөзсүз болот, достор. Келүү жолдорун сиздерге айтып өтөйүн. Эгерде сиздер көчө тараптан келе жаткан болсоңуздар, Таатан соода борборунан өткөндөн кийин Казына рестораны келет. Ошондон өтүп эле оң тарапка буруласыз. 20 метрден кийин кайра сол тарапка буруласыз. Сол тарапка бурулуп келгениңиздерден кийин ушул көп кабаттуу үйдү көрөсүз. Айланып артынан кирип, ушул жерден кирип, туштагы ушул бурчтагы подъездден 4-кабатка чыгып бара бересиздер. Ошол жерден толук маалыматтарды беребиз. Анан жакшы жери, достор, 1-кабат полный садик болот экен. Мына сиздерге сонун мүмкүнчүлүк. Ишке кетип атып баланы таштайсыз, келгенде алып чыгып кетесиз. Балдарыңыздар өздөрү дагы кирип, чыгып, билим ала берет, тарбиялана берет. Бул эми толук бүт элек. Бүтсө, жанагы унаа токтотуучу жайлары, жаш балдар ойночу аянтчасы бүт бардыгы өзүндө ичинде болот. Жүрүңүздөр, 4 кабаттан жолугушабыз. Мына ошентип 4-кабатка дагы чыгып келдик. Оң тарапка бурулуп, түз ушул ортолуктагы эшикти ачып кирсеңиз сатыла турган батир. Бул жерде 2 лифттин орду каралган. Лифттен чыгып, түз оң тарапка бурулуп келсеңиз дагы болот. Негизи азыркы учурда лифтти оңдоптоо иштери өтө кызуу жүрүп жатат. Буюрса жакында пайдаланууга берилет. Мына кире бериш жайы. Негизи, достор, документальный 115 метр квадрат эле, азыр фактически 120 метр квадрат. Анткени мына ушул кире бериш жайы бир аз сыртка чыккан 2 метрдей. Андан дагы да кенен болуп көрүнүп калды. Буюрса кошумча эмеректерди койсоңуздар дагы кенен ары бери кирип чыга бересиздер. Анда мен оң тараптан баштадым. Оң тарапка кире турган болсоңуздар, негизи бул жер чоң эле. Муну дагы атайын чоңойткон. Мына ушул кирпичтерди кайра дагы 2 метр бул жака чойгон дейбизби, созгон дейбизби. Бул жакты дагы бир бөлмө кылып койгон. Бул гипсокартон менен ортолугу тосулган. Андан ары дальше дагы кийинки бөлмөгө кирип кетесиздер. Учурда бул жерден эшик ачылат. Эшиктин орду эми ачылат, туугандар. Ошондо бул жер өзүнчө бир 2 бөлмө болсо, жалпы 3 бөлмөлүү үйүбүз 4 бөлмөлүү батир болуп калды. Оң тараптан баштадык, эми до конца кете берели. Бул ашканасы экен, туугандар. Ашканада газ түтүкчөлөрү эсептегич менен кошо орнотулган. Суунун түтүкчөлөрү тартылган. Саркынды суу, канализацияга кете турчу түтүкчө дагы орнотулуп тур, достор. Асты болсо мына ушундай сухой стяжка болгон. Ремонтко тапшырылган. Бул жерде 50% эл кадимгидей жашап атат. Сиздер дагы келип ремонтту баштап бүтүрүп жашасаңыздар болот. Отоплениянын батарейкалары бүт бардыгы орнотулган. Бул балкон. Айта кете турган болсок, күн батыш жана күн чыгышты туташтырып турган скважина жайгашкан 2 балкондуу бул үйүбүз. Бул жакта болсо кошумча лампалардын орду каралган, электромонтаждар дагы бүт бардыгы болгон. Гипсокартондун негизинде ар кандай формаларга келтирилип, потолоктун бардыгы жасалган. Бул жерде болсо чоң санузел, душ туалет ушул жака уюштурсаңыздар болот. Суу түтүкчөлөрү, канализация түтүкчөлөрү бүт бардыгы дайын турат. Андан кийинки дагы бир чакан ажатканасы. Бул жерде эми 4 бөлмө болуп аткандан кийин мунун деле кереги бар да. Бул жакта дагы бир кошумча санузел бар экен, достор. Эми кааласаңыздар, бул жерден дагы бир тосуп алып, мына ушул жерден элечи. Замантана ылайык ата-эне уктоочу бөлмөдө санузелди же ошо душ туалетти уюштуруп койсоңуздар дагы болот. Андыктан мына жерден тосконго туура келет ал учурда. Бул ата-эне уктоочу бөлмө, спальный. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, софиттердин зымдары чыгып турат, кабелдери, люстранын орду каралган, кыскасын айтканда сонун болуп жасалып атыптыр. Бул жагы буйруса, мына ушул Карл Маркс мектеби тарапты карап турган тарабы. Түштүк тарапты карасак, күн батыш тарапта болсо, жолдун боюндагы жанагы 5 этаждан турган 105-чи сериядагы батирлер. Бул жакта Казына рестораны бар, пожарный бар бул жакта. Ошонун эсебинен бүт соц объектилердин өзүнө жакын. Бул болсо зал, конок бөлмөсү. Көрдүңүздөр, өтө кенен, узундан кетиптир. Болжол менен азыр эми сиздерге эсептеп берейинби, туугандар? Ушул жерден кадамдап эсептесек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ге 80. Башты 9 метрдей болуп атат. Турасы болсо
1, 2, 3, 30. Зал, конок бөлмөсү. Мындагы потолокторун бир карап коюңуздар. Дайын турат, келесиз, шыбагын шыбап, актап сырдап, обой чапташтырып келе бересиздер, жашай бересиздер. Бардыгы дайын турат, сантехника монтаждары, электрика монтаждары бүт бардыгы болгон. Сатыла турган баасы башында айтып өттүк. $900 реалдуу клиенттерге кеми болот, сөзсүз түрдө. Буюрса жакшы жери бул көп кабаттуу үйдүн 1-кабаты ушул жердеги жашоочуларга садик уюштурулат экен. Садик, жекеменчик садик. Буюрса кирип чыгып жүрө берет экен да балдарыңыздар. Жакшы. Эң сонун идея. Бардык эле бөлмөлөрдү тартып көрсөткөнгө аракет кылдык. Кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болгон болсо, анда ИСИН номери экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Документ кандай десеңиздер, буюрса 1 айда сиздин колуңузга документ тиет. Бирок ага чейин сиз сатып ала турган болсоңуздар, доверенностьтун негизинде сатылат, өткөзүп берет. Үйдүн техпаспорту биринчи болуп сиздин биринчи ээси болуп сиздин аты жөнүңүзгө жазылат достор. Ошол эми биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ушул сквозной жайгашкан 4 бөлмөлүү бул батир, жалпы 120 метр квадраты чапчыйт. Сиздерге насип кылган болсун. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Калган маалыматты ээсинен өзүңүздөр сурап аласыздар. Соос объектилердин бүт бардыгына жакын экен. Жакшы жери ошондо.